Уктардан мурда сөз түрдө бул үч ишти кылыңыз мекендешим. Биринчиден, жаткан жериңиз диваныңыз болобу, көрпөңүз болобу, бир катар кагып, чаңын башкасын сүрүп, жөргөмүш кирип алышы мүмкүн, чайын кирип калышы мүмкүн. Эчтеке кирбеген тагдырдагы жинтин жатып алган болушу мүмкүн. Өзгөчө башка сапарлардан келгенде жин тийиши мүмкүн, ал жерге отурган болсо, сиз жата калган болсоңуз, айтор бир катар кагып тасталып коюңуз. Бул сүннөт амалдарды айтып атам мен. Экинчиден, Ихлас сүрөсүн 3 жолу, Аятал Курсун 3 жолу окуңуз, же угуңуз, жок дегенде. Эң кыйыны бүгүн ошол жатардан мурда Ихлас сүрөсүн же окуп коюш, же угуп жатышта эң кыйыны, билесизби? Өзгөчө чарчап уктаган маалда ошону окуп коюш өтө кыйын болот да адамга. Себеби шайтандын баардыгы жабышат да. Курансыз эле уктасын дейт да. Сиз өлүк болсун дейт да. Ошондуктан көбү музыка менен уктайт, клип менен уктайт, ар кандай нерсе менен уктайт. Сиз Куран менен уктаңыз. Ишиңизге дагы, рухуңузга дагы Куран угуп туруп же окуп туруп уктаңыз. Кандай эс аласыз? Анан жөн эле музыка угуп туруп уктап көрүңүз, кандай эс аласыз? Салыштырып көрүңүз. Өзүңүз эле түшүнүп каласыз да бул маселени. Эрте дагы турасыз, бардык нерсеге таасирин берип, ишиңизге дагы таасирин берет эгер Куран менен уктасаңыз. Бул экинчи маселе. Анан үчүнчү маселе, кечирип жатыңыз. Ошол күнү сизди ким капа кылды, ким тебип кетти, ким уруп кетти, ошолордун атын атап, паланча Толия мени капа кылды, мен аны Аллах үчүн кечирдим. Аллахым Толияга ийгилик бер, Толиянын иштерин ийгиликтүү кыл. Мисалы, Андрей мени капа кылды, Андрейге ийгилик бер, Андрей ийгиликтүү болуп кетсин, жакшы болуп кетсин, машина алып кетсин, эки ата үй салып кетсин деп айтып, өзүңүз мечтать эткен нерселерди ага каалаңыз. Сиз эң күчтүү душманыңызга жакшылык каалап атасыз. Мындан дагы көрө адамгерчиликтүү бирдеке болобу? Аллах Таала сизди сүйбөй кимди сүйөт анан? Аллах Таала ар бир нерседе үстүздөн карап турат. Сиздин жан дүйнөңүздүн түпкүрүндө эмне болуп атат билип турат. Мен каалайт элем Гитлер дагы бейишке кирсин деп. Жан дүйнө ушунчалык деңгээлде кеңири болуш керек. Балким билбей кылды, балким шайтан каттуу азгырды. Айырмасы жок. Мен айтайын дегеним, ошончолук күчтүү деңгээлде боорукер болуңуз. Ошончолук күчтүү деңгээлде адамгерчиликтүү болуңуз. Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, эмне гана учур болбосун, адам баласы, адам деген, адамгерчилик деген сыпатты жоготпого тийиш. Кандай учур келбесин. Сен жалгыз калганда учурда да жалгызсың. Адамдар менен болгон учуңда дагы жалгызсың мекендешим. Жигиттер спортты эч качан таштабагыла, аракты эч качан кармабагыла, сигаретти оозго тыкпагыла. Билесиңерби, адам баласы мына мисалы үчүн 50 жаш деп коелу, 25 жашка чейин акча чогултат. 25тен кийин, 30дан кийин ошо чогулткан акчасын, байлыгын, ден соолугун табуу үчүн кайра сарп ташты баштайт. Дары-дармек, аптеканы экинчи үй кылып алат да. Демек, не кылышыбыз керек? Ошо акча чогултуп жаткан учурубузда дагы спорт, дене тарбия көнүгүүлөрдү эч качан таштабашыбыз керек. Спорт менен болушубуз керек, спортты сүйүшүбүз керек. Эркек киши кааласа, каалабаса кылыш керек болгон нерселердин бири бул спорт. Спорт. Да, кыз балага эми боюнда болот, башка болот, туат, төрөйт, ардеке болот. Ал жеңил чуркап, жеңил басып турса жакшы. Бирок спорт эркек кишиге сөзсүз түрдө керек. Ал өзүн коргойт, семьясын коргойт. Ал ооруп калбаш керек эркек киши. Аял киши ооруй берсин канча оорса, бирок эркек киши эсен оорубаш керек. Буга акысы дагы жок. Себеби бир ай ооруп төшөккө жатып калсаңыз, не деген ишиңиз аркага кетет? Семьяңыз да чакалат. Багуучу сиз болсоңуз, ата энеңиз дагы чакалат. Демек, сиз оорубашыңыз керек. Ошондуктан черезден 1 сааттан убакыт бөлүп кой спортко. 1 саат 45 мүнөт чуркап кой жок дегенде. Демек, спортко басым жасайлы жигиттер. Максатыбызды билишибиз керек да, бул дүйнөгө бекер келип калган жокпуз. Бул дене тууралуу суралабыз сөзсүз түрдө. Ол сигаретти мисалга алып көрөлү. Арам экен, адал экен, башка деген темада көп талашышат да адамдар. Туалетке кирип тамак жейсизби, жокпу? Мисалы, эң жаман тамактарды бири роллтон. Роллтон жейсизби, жок туалетте? Жок. Бирок сигаретти коркпой чегип отурасызбы? Эң ыплас, эң арам нерсе экендигине дагы не мисал керек сизге? Туалетте эң жаман роллтон жей албайсыз, бирок эң жаман сигарет чегип отпайсызбы? Ошол эле арам экендигине мисал эмеспи сизге мекендешим? Аялды уруба. Эч качан бул кол аял үчүн көтөрүлбөсүн. Ал балким апаң, ал балким карындашың, ал балким аялың, айырмасы жок. Кээ бирөөлөр өзүнүн өмүрлүк жолдошун ушунчалык катты урат да. Аялды урушсага сыймык болсо, кадыр бартуу түйүлсө, сезилсе, анда апаңдан башта, барып эжеңден башта, карындашыңдан башта. Эгер удар
Сага уруш аялы кишини уруш ушунчалык жага турган болсо, жагып рахат ала турган болсоң, неге бирөөнүн кызын урасың сен? Өзүңдүн территорияңдан баштабайсыңбы? Өзүңдүн карындашыңды урбайсыңбы? Эжеңди урбайсыңбы? Неге бирөөнүн эжесин урушуң керек? Неге бирөөнүн карындашын, неге бирөөнүн апасын урушуң керек? Ошо балдарыңдын апасы аны урбай эч качан. Эч качан аялыңызды урбаңыз. Бардык маселелер аял киши менен тегерек столдо түз чечилиши керек. Удар менен, көзүн көгөртүп, бир жерин кесип алыш менен эмес. Кордук көрсөтүп, зомбулук көрсөтүүдө эч бир пайда жок. Өзүңө эле зыян тартасың. Аялды урбаңыз. Аял кишини урбаңыз. Эриңиз эмне үчүн төшөк маселесинен кийин тескери карап уктап калат? Биринчи себеп өтө күчтүү энергия сарптайт. Сиз таарынып калды, мени сүйбөйт экен, андай мындай ойлордо кетиштен мурда, же башка менен жүрүп келип мага келгенде мындай болуп атат дештен мурда ойлонуңуз, ойгонуңуз. Биринчиден күчтүү энергия талап кылынат. Ал жерде сиз эле көп учурда аялдар жатып алат, кыймыл аракет кылбайт. Негизи төшөк маселеси кандай эле? Эркектин эле иши бүтүш темасы эмес. Эркек киши кандай күчтүү аракет кылса, аял киши да ошондой аракет кылыш керек. 50-50 болуш керек, Физический кыймыл аракет дагы, романтик аракеттер дагы, ички аракет, сырткы аракет бардыгы аял кишинен дагы, эркек кишинен дагы талап кылынат. Бирге бир болуш керек. Эркек киши көбүнчө энергия сарптагандыктан аял киши чарчабайт, эчтеке болбойт, ошо жаткан жеринде жата берет. Эркек кишичи күчтүү энергия сарптагандыктан уйкусу келет. Андан кийин депрессия, стресс гормондору, кортизол төмөндөгөндүгүнө байланыштуу эркек киши мээси тынчтанып, уйкусу келип калат. Саартан кечке жүрдү, иш кылды, бул охрананын жинеге тийди, бунусу менен ачуулашып кетти, бунусу менен сөздөшүп кетти, тилдешпей айтыр чарчады келди. Сиз мээсин тынчтандырып койдуңуз да. Анан сиз алдыңызда уктабай каякта уктасын? Уктап калат дароо. Бул сизди жек көрдү деген эмес. Эркек киши психологиялык жактан башкадан ушундай болуп калат кээде. Бирок бул сүйбөйт сиз деген эмес. Балдарыңызды багып атабы, бул сизди сүйөт дегенге 100% далил. Демек, бул маселеде ойгонуңуз, эже карындашым. Анан любовь маселесинде, романтика маселесинде аны кылбадың, муну кылбадың дей бербестен өзүңүз кылганга аракет кылыңыз. Эркек киши качан көрдүңүз келип алып шам жагып андай мындай өзүңүз жага бериңиз шамдарды. Шам жагып туруңуз. Эми ар дайым кайненеңиз дагы үйдө болбойт го, үйдө жок учурлар деле болот го, шам жагып, башка кылып романтика кылса болот. Кылам деген жол, кылбайм деген шылтоо болот деген ошол. Семьяда эң кыйыны чоң балага кыйын. Бардык оор жүктөрдү, бардык түйшүктөрдү, маселелерди ата-энеден кийин эле көтөрө турган, инилерге жардам бере турган, инилерин тарбиялай турган, бар жоктун үлгү боло турган ошол эң чоң акасыга экен да кыйыны. Чындыгында кыйын, ал бардык тармактан ойлонушка туура келет. Жеке өзүнүн семьясын эмес, бир туугандарын да ойлонушуна туура келет. Эң кыйыны не экен? Эң чоңуна экен. Эң эрки, эң жыргалы, эң сүүсү эркесин экен. Эркеси көп учурда каалаган сөзүн айтат, каалаган характерин көрсөтөт, каалаган кыймыл аракетин кылат. Ата-энелерде дагы эркем, кичинем деген түшүнүк болот экен. Жеңил болот экен да кичинекейге. Эң кыйын эркек чоңуна кыйын болот экен чындыгында. Мен буну айтуудан не максат? Айтуудан максатым ата-энелер көп учурда биринчи чоң баланы кыйнап коесуздар. Биринчи бала окубаш керек, иштеш керек, 11 классы бүтүп эле Россияга жөнөтүп берет. Буяктагы ükелериңди кара, үй салып бер, башка кылып бер деп байкуш 10 жыл иштеп үй салат, ükелерге ал үй калат, өзү дагы 10 жыл иштеп өзүнө үй салыш керек, айтор проблема түйшүктөн чыкпай калат да чоң балачы. Чоң бала эзилип кетет. Жеке өзүн ойлобой калат, жеке өзүн аракет кыла албай калат. Демек, энергияны, акчаны, инвестицияны ата-эне эң биринчи чоң балага бериш керек да. Окутуң, эң биринчи чоң балаңызды окутуң, чоң баланы күчтүү кылың, чоң баланы тарбиялаң, чоң баланы күчтүү кылың. Ошол учурда инилери, андан кийинкилери дагы ошо агасына карап кете берет да. Эгер агасы Россияга кетип калса, инилери дагы аркасынан Россияга барат. Эгер агасы Америкада окуп атса, Америкага тартат ошо инилерин. Эгер агасы күчтүү бизнесмен болуп кетсе, чоң компаниянын лидери болсо, сөзсүз түрдө инилерин ошо компанияда иштетет. Сиз сазга татпаңыз, сиз баткакка тартпаңыз ата-эне болуп туруп, сиз өйдө көтөрүңүз. Ошо чоң бала ийгиликке жете турган болсо, арттагыларды бүт ошо көтөрүп коет. Семьядан бирөөсү чыгат дейт, ошо чыга турган ошо биринчи перзент болуш керек. Ишенгеним дейт го, асказоом, тоом, ишенген балам сенсиң дей турган ошо чоң балаңыз болсун. Эми кичине балам деп окутканда жоксуз, иштеткенде жоксуз, жок дегенде биринчи баланы күчтүү инвестор болуңуз ошо балага. Окутушуңуз керек сөзсүз түрдө, аракет кылышыңыз керек. Ошо биринчисин эле сону кылып коюң, калгандарын тарбиялап коет. Ошо чоң бала.
Чоң балдар көбүнчө сабырдуу, ата-энесине эркелешти билбеген, жакшыраак эркелик дагы көрбөстөн кучакта мээрим, махабат жетпей калып чоңойот да. Себеби көчөдө ар жерде иштеп, ар жерде окуп, бардеке болуп, а семьяда ата-эненин алдыда ар дайым ким болот? Кичинекей балдар болот да. Аял тешик да, кулагы тешик, ар дайым кулагы менен сүйөт. Ошондуктан эртең менен турду, дароо эркелейт. Жакшы сөздөрдү айт, сүйгөнүм, ашкым, юлдузум, барлыгым, жаным, айырмасы жок. Эң жакшы кооз сөздөрдү айтып, кулагына сиңдире бериш керек аял кишине. Аял киши кулагы менен дегени чындыгында ошол. Эркек киши көзү менен биринчи көрөт, кооздугуна, сулуулугуна карайт, аял киши кулак менен. Сен кәлсиңби, кичине кыскараксыңбы, семизсиңби, курсактуусуңбу айырмасы жок. Ошо кәл башың менен семиз курсагың менен сүйө берет качан сен кулагыны тойдуруп турсаң. Аял киши тешик деп бекер айтпадым. Ошо тешиктерди тойдуруп эле тура турган болсоң, аял киши эч качан кетпейт. Ал сенин кедейлигиңе, байлыгыңа, башкага карабайт. Кәл баштыгыңа, семиздигиңе карабайт. Демек, бүгүн үйлөнгөнгө чейин тешиктерге маани бербе, максаттарга маани бер. Үйлөнгөндөн кийин тешиктерге маани бер. Аларды дагы экинчи этаптагы милдетиң катары бил. Демек, аял кишиге ар дайым макташ керек. Жакындарынын алдында өзгөчө, апасынын алдында ушундай жакшы кыз төрөп койгонсуз, менин эң чоң бактым болду. Атасыга рахмат. Өтө жакшы сөздөрдү айтышыңыз керек бир туугандарга. Мындай аял жок, бул кыз эч кайякта жок деп. Ар дайым мактоо сөздөрдү айта беришиңиз керек. Макташыңыз керек. Элдин көзүнчө, подружкалардын көзүнчө керек болсо бар жерде макташыңыз керек аялыңызды. Аялыңыз сиз үчүн, сиз аялыңыз үчүн экендигин билиш керек, аял киши түшүнүш керек. Анан аял киши өтө тез унутчак болот, көп нерсени унутуп калат. Дароо эстетип туруш керек. Мактоону жаңыртып туруш керек, Эркектерден дагы аялдар көп ичип аткан учурда бүгүн. Көтөрө албай, кыйынчылык келип калды, эркек сыпат болуп кетип атат көп учурда. Аракты токтотуш керек. Эркектерге айта берип, кайтканы кайтып дагы кетип атат, кеткен арак менен кетип ham калып атат наркы дүйнөгө. Бирок азыр биз айтып токтотуп калышыбыз керек кыздарыбызды. Түнк клуб, ночной клуб, тулан күн, дискотека вечер деп ошолордо шылтоо кылып, ортого аракты коюп ичишет да. Ичип, кыз бала ичтиби? Ичсе, аны кармап кала турган эч нерсеси калбай калат да. Анын ыйманы жок болушу мүмкүн, бирок акылы бар эле да. Эми ичкенден кийин акылам кетти да. Эми ал каалаган жерге, каалаган эркек менен жатып ham кое берет, намысын берип дагы кое берет. Ошондуктан ичкен кызга алкашка үйлөнбөгүлө бойдоктор. Алкаш кыз сен менен ичип атабы? Ал үйлөнө турган кыз эмес. Бир жылда бир жолу ичтиби? Болду, ал үйлөнө турган кыз эмес. Ол жеңил түрү болобу, виносу болобу, жөн эле шампанскийси болобу, айырмасы жок. Кыз бала ичти дегени өлдү дегени. Ошого барабар бул нерсе. Ичкен кызга эч качан жакындабар. Ичкен аялга эч качан жакын да барба. Себеби кээ бир күнөө маселелери зинага жакын да барбагыла деп Аллах Таала эскертет. Бул арак маселеси да себептерине жакын да барба. Демек, алкаш кыздардан этият бол. Инстаграм жалган, ага ишенип калба. Кыздар көбүнчө популярный адамдарга баягыдакай подписаться болуп алып, не кылат, ошолорду сартан кече күзөтүп отурат да. Париге келип алып, аны берет, муну берет, Дубайга путевка берет. Эки жака алып барат, романтика кылат, жеңил шоколаддарды озунат, тыгып коет. Көп нерселерди бергенге аракет кылат, гүлдөрдү берет, романтика кылат, муну жүрөк кылып алып, ичиге алып кирип алып, дагы бирдекелерди уюштурат. Айтор, ушундай романтика жашоодо кыздарыбыз көрө берип, мына жери ууланып атат да, ачыгын айтканда. Жөн эле отписаться кылып кое бер, катталбай эле кое бер, аларды көрбөй эле кое бер. Сага не бир тыйын пайдасы жок ал нерселерди көргөндө. Лучше андан отписка кылып кой, болду, көрбөй эле кой, Өзүңдүн мээңди улап не кыласың? Ошо сен көрүп жаткан популярный адамдарың мага келет. Мен канчасы келип ичидеги көргөн маселесин, проблемасын айтып кетет. Ал сахнада, ал экранда, телефондо ошондой бактылуу көрүнө берет сага ал адамдар. Бирок реальность партага келип алып, илим жаатында жан дүйнөсү маселесин айтып берсе, сен мен өтө сонун бактылуу адам экенмин деп каласың. Кээ бирөөлөр экранда бактылуу көрүнүшү мүмкүн, телефондо төртүштөгү экрандын ичинде. Бирок жашоосу сен альхамдулилля дейсиң. Демек, экран ишиге алданып калба. Ол миллион сүрөт түшөт, 1000 сүрөт түшөт. Эң жакшысын чыгарып коет. Ошо 1000дин ичинен тандап эң жакшысын чыгарат. Бир кыз бала бар, ал эң жакшы кофтасын, эң жакшы көйнөгүн кийип, эң жакшы косметикасын кылып, бир жылда араң бир жолу тойго барат кафеге. Анан ошол жердин туалетине кирип алып,
285 жол сүрөткө чыгат. Ошонун дагы 285-ин ичинен эң тандап жакшысын бирөөсүн коет. Сен ага карап шилекейиң агып отурат. Ол жашоодо көрсөң коркосуң, ал ажина 29 акылсыз. Демек интернетке ишенбе, инстаграмга ишенбе. Инстаграм сени бузуп койбосун. Реальность күчтүү бол. Эркек киши мындай жөнөкөй нерселерге алданып калбаш керек. Машина, үй жай, кыз булар жөнөкөй эле жолдогу маселелер. Жашоодо бийик максат коюш керек эркек киши. Өзүнүн газын жытап, өзү 11гече уктап атса, эркек кишине бир нерсе чыкпайт. Эркек киши аракет кылыш керек, күчтүү болуш керек, эрктүү болуш керек. Кааласа мажбур кылыш керек эркек киши. Аял киши макул эми бир нерсеге жалгап кыз келбей калса, майли эртең кылам, же кыз келсе кылбай кое берет. Бирок эркек киши сөздө туруш керек, кылыш керек. Ошон үчүн эркек. Мен эркек кишини качан баалаймын? Эң биринчи учурда максатын карайм. Максатына карап эмгегин карайм. Ушу эки нерсе болсо эркек кишиде. Ал менен ар дайым бизнес кылсаң дагы болот, иштесең дагы болот, көп нерсе кылсаң болот. Демек, максат кой, аракет кыл. Акчам жок дебе, бар акчаң дагы жоголот. Ооруп атамын дебе, чындап оорунун бардыгы сага жабышат. Чарчадым, жашоо кыйнады, жашоо тойгозду дебе, чындап жашоо сени кыйнап коет. Сыноолор өтө күчтүү келип калат сага. Намкөрдүк кылып атасың себеби сен. Биз оозубуздан чыгып аткан калималар, сөздөрдөн чындап ойлонушубуз керек. Себеби Юсуф алейхисаламдын окуясы бар да. Ага Фираундун аялы тийишкен учурда келип ошол учурдагы текшерүүчүлөр, эксперттер башкасы келип текшерген учурда, Юсуф алейхисалам дейт, жаратканга жалбарып, бул шермендечиликтен көрө түрмөгө барганым жакшыраак дейт да. Сөздөн кетти, Аллах Таала түрмөгө жөнөтүп койду. Юсуф алейхисалам бул жерден Аллахым жөн эле сактап койгон, түрмөсүз эле, проблемасыз эле мени сактап койгон десе, Аллах Таала кудуреттүү эле жөн эле чыгарып койт эле, бирок сөз ошого кетти, Аллах Таала түрмөгө жөнөттү. Демек, сөздөн көп нерсе байланыштуу. Ошондуктан акчам жок, ишим жок, аным жок, мунум жок, кандай ооруп атат, жөн эле айта бербе. Муну проверка кылып көрүң ишенбесеңиз. Өзүңүз жакшы көргөн апаңызга, же атаңызга, же жакын адамыңызга жөн эле чай ичип отуруп, мен ага карата, мен ооруп атам, ал жерим ооруп атат, бул жерим ооруп атат деп сүйлөй бериңерде 3 күн сүйлөңүз. 4-күнү күнү чындап ооруп калат ошол жериңиз. И айыгышыңыз да кыйын болуп калат. Жигити бар аялды жолдон уруш мүмкүн, ери бар аялды жолдон уруш мүмкүн, азгырыш мүмкүн, шайтан болуп, тирүү шайтан болуп. Мындайлар болуп атат, ери иштеп келейин деп Россияга кетип калат, аял каалаган ишин кылып атат. Кудай эмес сактасын. Шайтан болуп жолдон урушу мүмкүн экен, Сүйгөнү бар аялды дагы жолдон урушу мүмкүн, кызды дагы. Бирок Аллахтан корккон, Кудайдан корккон кызды, имандуу салиха кызды эч ким эч качан жолдон ура албайт. Мындай кыз күйөөдөн эмес, себептерден эмес, жаратуучудан коркот, Аллахтан коркот. Мыйзам, закон, ери көрүп турган учурда туура эмес иштерди кылбайт. Бирок мыйзам жок жерде, адамдар жок жерде күнөөнү кылып коюш толук түрдө мүмкүн. Бирок имандуу кызчы Аллах көрүп турат дейт, адамдар эмес. Тамак жегенде адилеттүү болушубуз керек да. Толя билет, мындай тамак жеп аткан учурубузда чай ичип, ошоло. Адилеттүү болушубуз керек чындыгында. Тамак баштайбыз. Тамак баштаганыбызда эле мен айтып коем да, жебесең кашыңды алып кой, өзүм тазалап коем депчи. Өзү эми баштадык, бирок алып кой деп айтып коебуз да, тамашалашып. Ошол сыяктуу адилеттүү болушубуз керек. Бир тамак эми конокко, башка жерлерге өтө көп чакырышат, барабыз, өзгөчө айтта айылдарды кыдырып, тамакка чакырышып, эми барбай койсоң дагы капа болот. Бир жерге барып отурабыз, устаздар дагы бар, кээ бир жакындарыбыз бар, отуруп тамакка отуруп эле айнектер ачык турат, терезелер ачык турат. Анан тамакты эми меники правильный питание. Мен майлуу жебейм, эт жейм бирок. Кайнатылган эт жейбиз. Анан тамак салып аткан адам мындай кылды дагы, өзүнө сонун кылып салып, эттүүсүн салып, мага майлуу салып койду, эт салбай койду да. Эми бул нерсени көрүп калдым мен. Май мен ачык жебейм. Мен кайра айттым, мага май салбай деп. Бирок атайын майды берип, эми конокторду алдап уят болсун, башка болсун деп. Мен унчук албашымды билет да ал жерде. Анан мен дагы унчукпай туруп, Аллахым мына көрүп турасың, өзүң адилеттүүлүк кыл дедим. Тамактар келди, ал өзүнүкүн койду өзүмдүн алдыга. Мен да өзүнүкү майлуу тамакты коюп койду, бирок мен жебей турдум. Бир учурда терезеден учуп келип бир чебиртке ошонун чынысыга хуп эт түшүп калды. Баягы унтуп карап, чебирткени карап, мени карап турат да. Мен карап туруп,
Ne oldu? Bunday tushib qoldi. Jebeysizmi desem. Bu jama bo'lib qoldi. Jebeyim de değil. İlimsizlikten ayı da bulçu. Çevirtken negiz adal da. Al gel. Ber dedim dağın tamağını alıp çevirtkenimde açık durup közüne korsat durup kayramını tamağına etki aralashtırup salıp durup höbe çevirtken birinchisini jep koydum özüme deç. Kara boğazı açılıp oşal жерде turup kaldı da. Tabakta ektirsin. Nasip de var hurmatlı bekendешlerim. Bismillah dep etti dağı çevirtkeni daha birinci özüm jep koydum da. Adilеттүүлүк болуш керек да. Рызык маселесинде башка бирөөгө кетип калбайт да эч качан. Муну мен далилдери менен өтө көп көрдүм жашоодо. Сага керектүү нерсе сөзсүз түрдө сага келет. Демек, некен тамак маселесинде дагы адилеттүү болушубуз керек. Бисмиллахны айтышыбыз керек башында, аягында алхамдулилlah дешибиз керек, ортосунда ой жүгүртүшүбүз керек. Бул тамак жеп алып не кылам? Арам иштерди кыламынбы? Куштуу питание кылып алып фитнеске барамынбы, качка береминби? Жеп алып туруп не кылам деген суроонун негизинде ойлонушубуз керек. Жеп эле уктабай эч качан. Жеп эч качан жатып алба, жатак болбо. Бардык оору жабышат, семиресиң, көрксүз болосуң, адамдарга жакпай каласың. Жеп эле жатпай эч качан, Аялыңызга акча бериңиз. Аялыңызга ар дайым акча бериңиз. Күн түн өмүрүн сизге арнаган аял үчүн акча бербешиңиз албетте уят нерсе. Акча беришиңизге 3 себеп бар. Биринчиден, бардык нерседен кечип сиз үчүн келди. Анын багуучусу бар эле, кароочусу бар эле, карагычы бар эле, тамак аш менен, продукт менен, кийим-кече менен бардыгын камсыз кылган, агасы бар эле, бир туугандары бар эле, атасы бар эле, бирок бардыгын таштап сизге келдиби? Демек сиздин милдетиңиз акча беришиңиз керек, Атасы кандай акча берип турат эле? Ата деп коркпой эркин айтат эле. Сизден сиз үчүн келип атпайбы бардык иштер? Демек акча беришке биринчи себеп. Экинчи себеп, урматтуу мекендешим эркектер, көп учурда байкасаңыз аял киши эгер динден түшүнүгү болсо, балдарыңызга эле сарптайт. Балдарыңыздын окуусуна сарптайт, өзүңүзгө сарптайт. Кийин сиз акча таппай отуруп калган учуруңузда менде акча бар деп алып чыгып берет да. Алтын алып берсеңиз, шакеге алып берсеңиз дагы кыйын күнгө келип калсаңыз, мен муну сатып иштетиңиз, акча кылыңыз дейт да. Эгер түшүнүктүү аял болсо. Демек, ал өзүңүзгө эле кылып аткан инвестицияңыз да. Бул экинчи себеп акча бериш үчүн аял кишиге, Ал эми үчүнчү себеп, ал мекендешим акыретте дагы сурагы болот да муну. Кээ бир эркектер бар, чайканама чайкана жүрөт, кафеме кафе жүрөт, тоймо той жүрөт, өзү жыргап, жылкыларды, койлордун жамаштарын, эттерин, жылкылардын эттерин, чучуктарын сонун жейт. Карасаң, күйөөсү семирип турат. Аял багыш түшүндүрүп өлөйүн деп калган да арыктап. Аял киши майлуу болсо, таттуу болсо, красавица болсо, толуп турса, толук балдар төрөлөт да. Өлөйүн деп, байкуш өлөйүн деп турса, анан сизге кандай красавицанын балдар төрөп берсин. Демек, бул үчүнчү себеп экен. Бардыгы жакшы болуш үчүн дагы аялдын ден соолугу болуш керек. Ал үчүн жедириңиз, ичириңиз, аракет кылыңыз мекендешим, акча бергенге. Кээ бир себептерди айта албайт да аял киши. Мынандай керек, ич кийим керек деп айтыш кыйын да.